Айсулуу Тыныбекова учурда кайсы мамлекетте машыгып жатканы айтылды. Балбан кыз акыркы мелдешин Индияда чоңдор арасындагы Азия чемпионатында өткөрүп, коло байге тагынган. Учурда мелдештерге даярдык көрүп жатканы айтылды. Айсулуу Тыныбекова баштаган кыргызстандык балбан кыздар Москвада машыгуу өткөрүп жатканын Жаштар иши жана дене тарбия спорт агенттиги билдиришти. Ага ылайык 1 мартта Озеро Круглое спорт базасында башталган машыгуу 14 мартта жыйынтыкталмакчы. Москвага Айсулуу Тыныбековадан тышкары Айпери Медет кызы, Нураида Анаркулова жана Назира Марсбек кызы барган. Балбан кыздар машыктыруучу Нурбек Изабековдун кол алдында. Спортчу кыздар акыркы мелдешин Индияда чоңдор арасындагы Азия чемпионатында өткөрдү. Анда Медет кызы күмүш байге багындырса, Тыныбекова коло медаль менен кайткан. Депутат Айсулууга белекке кызматтык батир берилген, кийин тартып алышы мүмкүн. Депутаттын айтымында өлкөгө өзгөчө салым кошкон белгилүү адамдарга тартууланды делген турак жайлар кызматтык батир катары берилген. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбековага белектелген батир кызматтык турак жай катары берилген. Бул туурасында депутат Дастан Бекешев парламенттик жыйында билдирди. Бүгүн депутаттар Кыргыз Республикасынын турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, демилгечилердин бири Бекешев баяндама жасады. Бизде дайыма спорт, маданият тармагындагы белгилүү адамдарга мамлекет тарабынан белекке батир тапшырылат. Акыркы жолу балбан Айсулуу Тыныбекова алды. Мурда бильярдчы Каныбек Сагынбаев, эң узун киши Жеңиш Райымбаев алган. Аны президент, премьер-министр да белекке бердик деп айтышат. Бирок мыйзам боюнча кызматтык батир деп айтылат экен. Эгер бирдеке болуп кетсе, үй бүлөсүн чыгарып, батирди мамлекет өзүнө алып коет. Демек бул батирди менчиктештирүүгө уруксат бериш керек, деди Бекешев. Ошондой эле ал бүгүн сунушталган мыйзам долбоору спорт, маданият ишмерлери өлкөгө өзгөчө салым кошкон үчүн белекке алган турак жайларын приватташтырууга жол берерин белгиледи. Казакстандагы алгачкы UFC турнири башкы беттешке кимдер чыгары айтылды. Өткөн жумада UFC уюму биринчи жолу Казакстанда турнир өткөрө турганы белгилүү болду. Спорттук иш-чара 13-июнда Нур Султандагы Астана аренасында тартууланат. Казакстанда өтө турчу алгачкы UFC турниринин башкы беттешинде Россиялык Петр Ян менен бразилиялык Марлон Мораес беттешерин MMA Junkie басылмасы жазды. Порталдын маалыматы боюнча расмий келишимге кол коюла элек, бирок мушкерлер мелдешүүгө макулдугун беришкен. UFC уюмунун Казакстанда турнир өткөрө турганы өткөн жумада белгилүү болгон. Спорттук иш-чара 13-июнда Нур Султандагы Астана аренасында өтөт. 27 жаштагы россиялык мушкер уюмдагы 6 жеңишти катары менен камсыздаган. Жалпысынан 14 беттешти утуп бир рет жеңилген. Ал эми бразилиялык атаандашы 23 кармашта жеңүүчү болуп, 6 рет утулган жана бир жолу тең чыккан. Россиялык спортчу соңку кармашында америкалык Юрая Фейберди утуп алса, Мораес мекендеши Жозе Альдону жер караткан. Сиздер менен Аскат Про Медиа, катталыңыздар, жаңылыктан артта калбаңыздар.